өткөн видеода айтып кеткем. Башка машина өтчүдөй болуп атамы деп. Башка машина өттүм, башка машинада иштеп атам. Давай, как предложил твой товарищ, коллега твой, в конце я просто как чаем докину. Нерв кылып, давление кылып кетишти. Давайте сразу обсудим, сколько в час удобно будет, чтобы мы тусили, отдыхали просто. Я один буду. Бары сонун, бары жакшы. Эч жак айдабай эле 1 метр айдаган жокмун, келип токтогом, ошол жерде эле турам. Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум туугандар. Мен азыр Дорожная 3, корпус 13-те турам. Бул жерде City Park жайгашыптыр достор. Бул жакта City Parkта машиналар арендасы правом выкупа деп берилет экен. Азыр мен силерге кандай экен бул полный условияларын түшүндүрүп айтып берем, жана машинанын бааларын айтып берем достор. Условияларын айта кетсек достор, бул жерде машина ала турган болсоңор, эч кандай, мисалы үчүн, с правом выкупа болуп атпайбы? Силер эч кандай обслуживание кылбайт экенсиздер. 1 жыл бою компания өзү полный ТОсун, замена свечей, фильтр, полный бардыгын өздөрү кылып беришет экен 1 жыл бою. Жана ошондой эле ОСАГО, жана Азгоп, азыр Азгоп деген чыгып атат, ошону да өзүлөрү кылып беришет экен. Силер эч нерсе кылбайсыңар. Атак билесиңер, выкупка алсаңар, башка жерден бүт баарын өзүңөр за счет өзүңөрдөн кыласыңар. Жана ошондой эле резина, летний резиналар менен машина зимний резинасын да кошуп берет экен сиздерге. Биринчи эң жакшы условиясы ушул. Жана ошондой депозит боюнча достор. Депозит 10 000 рубль, желательно 10 000 рубль алып келиш керек дейт. Эми канчалык силер депозит менен келе турган болсоңор өзүңөргө жакшы. А эгер акча эч кандай жок болуп аткан болсо, анда силер күнүгө бөлүп берсеңер болот экен. 500 рубльдан 1000 рубльдан келип сүйлөшөсүңөр. Жана ошондой эле эгер буга чейин таксиде эч кандай иштеп көрбөсөңөр, опытыңар жок болсо, бул жака келсеңер полный документтериңер дайындап, машинаны берет силерге. Эч кандай проблема жок. Жана ошондой эле силерде комментарий болуп, бир жактан таксопарктар несправедливый комментарий жазып койгон болсо, аны дагы бул жака келсеңер индивидуально барын карап, сүйлөшүп силерге бере берет машина достор. Машиналар жөнүндө айта кетейин, кандай машиналар бар экен. Haval MX, Haval Julian, Москвич 3 жана электромобиль Evolute iPro деген. Haval M6-тин баасы 15.1 график менен 2600 рубльдан экен. Бул с правом выкупа. Эгерде силер алып 1-2 ай айдап деле кайра алып келип берип койсоңор болот, как аренда катары. Ал үчүн силерге эч кандай штраф болбойт, эч нерсе болбойт достор. Эгер жок, мага машина жакты, мен дальше айдап ушуну выкупать эте алам десеңер, ошол эле график менен, ошол эле срок менен дальше выкупать эте бересиңер достор. Haval Julian 23-жылкы, бул дагы 15.1 график менен 2400 рубльдан. Москвич 3 тоже 15.1 график менен 2150 рубльдан экен. Ал эми жанагы Evolute iPro электромобиль, бул болсо 2300 рубльдан экен, 15.1 график менен. Экранга полный номерлерин көрсөтүп койдум достор, жана адресин жазып койдум. Чалып, наличие кайсы машиналар бар экен, мен азыр кайтып өткөн машиналардын баардыгы эле бар экен. Келип полный условиялар менен таанышып, карап көрүп алсаңар болот достор. Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Өткөн видеода айтып кеткем. Башка машина өтчүдөй болуп атамы деп. Башка машина өттүм, башка машинада иштеп атам. В-класска, Mercedes V-класска буга чейин иштеген билесиңер. Зикирде болсо тапшырган жокмун машинаны. Зикирде азыр өзүмдүн напарнигим иштеп атат. Пока что напарнигим иштеп турат алдыда. Анткени Зикирди сурагандар көп болуп атат. Эмне болду Зикир? Мага өрбөйсүңбү деп WhatsAppка чалуулар көп болуп атат. Эмнеге Зикирден бул жака өттүм достор? Зикирде азыр тариф элитте. Заказ аз болуп атат. 2 киши иштегенге невыгодно болуп атат. 1 киши иштесең чарчап калып атасың. 15 000 арендадан чыгарып, анан чөнтөккө иштегичекте 15 саат, 20 саат болуп кетет. Эртесин жумушка чыга албай каласың. Каждый день иштегенге болбой атат. А 2 киши напарник менен иштейин десең через день, анда невыгодно болуп атат. Заработок аз болуп атат, 2 күнгө жетпей атат. Ошондуктан мага бул В-класс вариант чыгып калды, өзүмдүн тааныштарым предлагать этип калды. Ошо менен бул жака өттүм. Зикир элит тариф жөнүндө айта кетсем достор, эмнеге заказ аз болуп атат? Мен ойлогом сентябрга чукул заказ көбөйөт деп. Көрсө, азыр мындай болуп атат. Тариф элитте Зикирлер көбөйдү, машина шаарда көрүп атасыздар. Майбактар дагы бар. Анан көбүнчө эле Майбах менен Зикир азыр Зикир айрыкча тариф пример менен иштеп жүрүшөт. Анан клиенттер мындай болуп калыптыр азырча. Зачем переплачивать депчи? Пример чакырсаң деле ушул эле Зикир келет.
лучше пример менен пример чакырып арзаныраак кете берейин деп атат. Элиттин тарифи, элиттин акчасы аябай эле кымбат, примерге салыштырмалуу деле. Анан ошон үчүн пример чакырып атышат. Ошол эле Зикр барып атат. Зикрде пример тариф менен иштегендер аябай көп экен. Мен көбү менен сүйлөшүп калдым. Примерди күйгүзүп алып эле өчүрбөй иштеп жүрөм деп атышат. Ошондуктан элитте азыр заказ аз болуп, тартыш болуп, ошого невыгодно болгон үчүн бул жака өттүм достор. Бул машина жөнүндө айта кетсем, машина бир Mercedes V-класс 2017 жылкы, комплектациясы жакшы, Кудайга шүгүр. Extra long, бул extra long дегени ушу V-класстын эң узуну. Булардын салону кенен болот, арткы клиенттер отурганга, и багажы дагы аябай кенен болот. И буга да спец заказ көп болот. Атайын extra long деп заказ беришет. Яндексте эмес, мындай группалар бар, ошол жактан заказ алабыз, ошол жакта көп заказ түшөт бугачы. Арендасы 8000 рубль, 7.0 графикте. Ошол достор, машина жөнүндө айта кетсем ушул. Дагы эмне, алдыда ошо жумуш жөнүндө толук айтып берем, жумуштун ушу видеонун жүрүшүндө смена тартып берем. Жумуш кандай болот тур биякта деп. Анткени буга чейин эми 3 күн иштедим, байкадым, жумуш болот, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Анан дагы бүгүн силерге тартуулап берем, көрсөтүп берем. Азыр бүгүн спец заказым бар болчу, ошо футболисттерди отелден алып стадионго алып бардым, Динамо стадионуна. Аралыгы 2,5 километр отель менен. Анан футбол бүтүшсө, кайра обратно отельге алып барып таштап коелу. 3 машина заказ беришкен, алар V-класс. Кечээ күндө алып барганбыз, бүгүн дагы алып барып атабыз. Андан кийин бир заказ кылдым, Каратыш 1800 рубльга. Ошо менен азыр Украина гостиницанын жанында отурам. Бул машинанын ушу бир жагы бар. Парковкалар бесплатный эмес, платный. Ошон үчүн ушундай шаар ичинде бир аз бир точкалар бар, ошол жерге барып эле турбасак, а так Зикрге окшоп көрүнгөн парковкада отура албайбыз. Ошол жагы бар. Здравствуйте. 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 Лужники, да? Да, лужники. Можно Bluetooth включить? Можно. Включен у вас? А? Что? Bluetooth включен? Так, достор, Лужникиге келдим. Мадрабаштарды алып келдим. 14 минута, 2189 рубль. Ушул Лужникиде неме бар билесиңерби? Аквапарк, чоң аквапарк бар. Анан мен өткөндө мындан 1 ай болуп калды, 1 айдан өтүп калды. Үй бүлө менен өзүм келинчегимди, баламды, кайнимди алып келип эс алып кеткенбиз. Бир күн кечке, эртең мененки саат 10дон кечке 11ге чейинби ушундай графигичи. Эс алсаңар сонун эс алып кетесиңер. Аквапарк негизи Москва боюнча толтура го. Анан башкасына эмнеге барган жок, мага башкаларын предлагать этишкен, баягы барып жүргөндөрчү. Мисалы үчүн, Теплый стан, Ясеневадагы дагы кайсыгын айтышты. Новогиреевадагыны. Мен бул жакка келген себебим, бул жакта кичине кымбатыраак экен. Разница канча, бир 500 рубльбы, ушундай. Бирок бул жакта мындай контингент башкадай, ичинде эс алуучу, ичинде жүргөн адамдар башка. Мындай баягы центрде жашагандар, чисто городской, ушундай адамдар экен. Мага ошол жагы жакты, бул жакта адам да көп эмес, ызы чуу эмес ичи. Ичи аябай кенен, баардык нерсеси бар ичинде, жана горка, баардыгы билет алып киресиңер, ошого входит да баардыгы. Чоңдорго мен канча эле ошо эсимен 2800 рубль беле чоңдорго. Кичинекейлерге 1500 рубльбы ошо эсимен чыгып кетти. Анан совсем кичинекей, мен балам 2 жашта го. Аларга бекер экен. 7 жашка чейинби, 6 жашка чейинби, же росту мененби 90 сантиметрге чейин болуш керек эле, по-моему. Уже эсимен чыгып кетти, көп болуп кетти, 1 айдан ашты. Общий алганда биз 4 адам келдик. Балам, кайним дагы 8 жашта. Анан келинчегим болуп. Баарыбызга неме кетти? Канча? 10.000 рубль кетти. Андан ашып кеткен жок да. Могу тетка вообще встречка менен кетип барат го, односторонний менен. Ошол достор, келип эс алсаңар не пожалеете. Азыр мондай күн ысыкта, хоть кышында деле любой убакта, эми аквапаркты билесиңер да, любой убакта келип эс алсаңар жакшы жер экен.
Так, анан достор, менден сурап жүргөндөргө жакшы таксопарк барбы подключение болгонго деп, же болбосо ошондой эле издеп жүргөндөр болсо, мен силерге Альфа таксопаркын сунуштап кетким келип атат. Кошуларыңар менен балансыңарга 500 рубль салып берет. Жана ошондой эле эгер силер досторуңарды бирөөнү кошо турган болсо паркка ар бирине 1000 рубльдан салып берет. Жана ошондой эле кошулган күндөн баштап путевой лист бекер берилет. Парктын комиссиясы болгону 2%. Эгер парковый самозанятый болуп иштей турган болсоңуздар, анда 1%. Техподдержка күнү түнү силерге өзүнүн ар кандай жардамын берет. Жана ошондой моментальный вывод эч кыйынчылыгы жок. Күнү түнү чечип ала берсеңиздер болот достор. Альфа таксопаркына кошулуп достор, биз менен бирге иш алып барыңыздар. Так, туугандар. Нижняя Красносельская 35, строение 48, подъезд 8 дейт. 1823 рубль. 14 минута. Сен кайда бартасың? Кайда? Саат 13:10 болду. Не кылабыз азыр? Азыр обед кылыш керек болуп атат. Обед. Курсак ачты, кайрат качты. Обед кылып алып, анан жумушта улантыш керек болуп атат. Туугандар, реклама жөнүндө айта кетейинчи. Рекламалар кеде болуп калып атат. Постоянно эмес, билесиңер. Түшкөндө кылып коем. Бирөөнүн акчасын алып, мен кичине акчалуу болуп калсам, эмнеси жаман достор? Ал деле пайдалуу эле информация го. Ал мен мисалы үчүн бир арам нерсени, бир дагы эмнени, бир азарт нерсени, бир жаман нерсени реклама кылып чыкпай элемин го. Мен пайдалуу эле нерсени алып чыгып атам. Эгер силерге ал нерсенин кереги жок болсо, зачем ал нерсе үчүн сүйлөнүп, мени урушуп, жаман көрүп, башка бирөөнө керек ал нерсечи. Керектүү адамга пайдасы тиет, анан силерге кереги жок болсо эле болду, значит чыгарбаш керек, ал нерсени айтпаш керекпи? Туугандар, болбойт андай. Акча берсе эле тарта берет экенсиң, көрүнгөн нерсе. Менин ишим ошол экен достор. Менин ишим ошол экен. Мен тартат экенмин. Буга чейин эмнеге тарткан эмесмин? Буга чейин баягы реклама көп эле келет мага. Каждыйын тарта бербейм. Жанагындай пайдасыз нерсени тартпайм. Акча берсе делечи. Анан мондай пайдалуу нерсени чыгарып кое беремби? Акча берип атса эмнеси жаман анан? Мен кичине акчалуу болуп калсам, мен силерге ошо акчаны ушул эле YouTube'ка вложение кылам мен. Мисалы үчүн бул 80 миңге камераны алгам, 72 миңге алып флешкасы менен 80 миң болгон, микрофонду 30 миңге алгам. Элестеткиле ошо экөө эле 110 миң болуп атат. Анан видео регистратор аркы берки майда чүйдөсү менен эле YouTube'ка 150 миң вложение кылгам. Анан дагы ушундай акча түшүп турса, бул YouTube'ка эле иштетем мен. Дагы бир нерсе алып, жакшыраак, бир качественный бир нерсе, бир профессиональный монтажерлорго монтаж кылдырып, ушинсем жакшы да достор, мен YouTube'ка эле вложение силерге эле кылам. Жакшы бир качественный бир нерсе чыгарып берейин депчи. Анан ошол нерсе сразу эле хейт этип, урушуп, сен бул рекламщик болуп кеттиң, тартпа, минтпе, анан тата-мата, анан отписка кылып кетебиз деп. Туугандар, антип одолжение кылган болбойт. Бири-бирсин наоборот колдоп, түртүп, молодец, кыл ишти. Ошо орустун акчасын ала бер, чыгара бер деп койсоңор жаманбы? Жакшы да. Ошол достор, улантабыз. Тамак ичейин. Бутлер, трехпрудный переулок, дом 15-ка келдим, 2032 рубль. Түшүрүп коюп жылып баратсам эле кыйкырышат багажда деген немеси бар болчу да. Там букет гүлү. Аны вообще мен да унутуп коюптурмун. Ти багажга барып, багажды ачып алайын деп атыптыр да, мен болсо жүрүп кетиптирмин. Следующий заказ бар. Келатсам по цепочке. Уже могул 3-чү заказ подряд берип атат по цепочке. Коллегаларым көбүнчөсү ночь иштеп уктап атышат окшойт азыр кечөөнү. Суббота эмес беле. Мен болсо кечөө ночь иштеген эмесмин. Бүгүн жумушка эрте чыккам. Ошого заказ арт-артынан берип атат окшойт. Так, туугандар, немеге келдим жаңы эле заказгачы. Малый Харитоновский переулокко келсем, бул жерде неме экен, ЗАГС. Ошол жерден азыр платный парковкага туруп тура берчи. Акчасын төлөп берем дейт. Анан коллегам экөө сүйлөшүп В класстан чай ичели деп атканбыз, жана айтып атпадым беле, тамак ичиш керек болот, обед кылыш керек депчи. Ошондон бери ичелекмин. По цепочке арт-артынан заказ берип, бул экөө сүйлөшкөнбүз, кел тамак ичели депчи. Буга баратсам ошентип мага заказ берип калган. Бул дагы ладно иштей берели деп заказ алып
иштеп жүргөнбүз. Экөөбүз бир жерге келип отурбуз. Бул дагы ушул жерге заказга келиптир, мен дагы келиптирмин. Экөөбүз айтып атабыз, по-любому судьба нас свела депчи. Мынакей, В-класс. Могу В-класс. Водитель мына келатат. Экөөбүз чалышып чай ичели деп атканбыз да. Обед кылалы деп. По-любому жолугуп калдык да, азыр эми Ярцевскийге башат экен булар. Ярцевскийден булар таштап коюп анан дальше чай ичели деп атабыз. Ушундай достор. Тогда давай, как предложил твой товарищ, коллега твой, в конце я просто как чаем докину за парковку. Нормально будет? Все, супер. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания, хорошего дня вам. Так, достор, Ярцевская, 19, бул торговый центр Кунцево, 3291 рубль. 30 минута, да? Следующий заказ түшүп атат. Пятерка басып коюнчу. Бүгүн свадьба болуп атыптыр. Следующий заказ Дом творчества писателей дейт. 16 километрге барат экен бул. Так, ал болду мен эмне алам? Бирок Кудайга шүгүр, уже көрүп атасыздар, 4-чү заказ подряд цепочка менен берип атат. Азыр билем бул коллега менен жана эле тамак ичебиз деп коюп дальше кетип калдык эле. Эми бул жакка келип ичели деп атканбыз. Дальше ушинтип заказ берип калды. Заказдан отказ кылмай жок туугандар, иштеш керек. А тамакты ичкенге жетишебиз. Ачкадан алып кетип аткан жокпуз. Кудайга шүгүр. Кеттик анда. Бул заказга барайын. Бул коллегам да келип калды. Клиенттерин түшүрүп атат. Так, достор. Келдим жана жерге. Чото арзан эсептеп койду, аябай. 2000 рубль 30 минута ровно. Тиги. Могул жерде неме бар? Азыр буларды Дом писателей алып келдим. Переделки надо. Анан ушул жерде раматылык биздин жазуучубуз Чыңгыз Айтматов ушул жерде жашаган, ушул жерде көптөгөн китептерин жазган. Переделки надо. Аябагандай кооз жер, токойдун арасында. Айтматов өзүнүн китебинде, балалыгым деген китебинде ушул жерде аябай көп айтып берген. Ушул жерде канчалаган китептери чыккан, ушул жерде канчалаган адамдар менен жолуккан, орустун тоже жазуучулары менен чоң-чоң ушул жерде чогуу көптөгөн нерселерди обсуждение кылып, көптөгөн нерселерди чечип, көп китептерди жазган. Внукового жакыныраак бул жер, билесиңер. Внукового барып, заодно ошол жактан чайхана 5 бармакка барып тамак ичип, Цемби деп атам азыр, мындан ары могул жакта кичине городду аралап неме алыш керек. Суу жок калды, суу алыш керек болуп атат. Фикс прайста жана маленький неме святой источник суусун сатат. Ошол жерден барып бир 3-4 блок суу алып коюш керек болуп атат. Ошол дальше иштейбиз андай. Внуководан жана Внукового баратпадым эле тамак ичип чыгайын деп. Тамак ичип чыгып, канча бир жарым сааттан ашыгыраак отурдум окшойт. Отуруп, чото заказ бербей калды окшойт, кетет окшоймун деп атсам, заказ берип калды Внуководан. Серпуховской валга келдим. 3899 рубльга. 98 рубль экен. 55 минута. 50 минутада ушундай деле келгем, могу жакта подземный парковкасында жүрөм. Бияктан эми чыгыш керек. Выезд дейт. Ошол достор, жумушту дальше улантабыз. Алдыда дагы жарым смена бар. Так что аягына чейин көрүп туруңуздар. Эмне кызыктар болуп кетет, байкап туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Все, файт. عايز تاخدوا سيارة شو اسمها؟ Открыто. Сильнее.
Сильнее. No, сюда нельзя, все уже. Все уже, там 5 мест, всего 5 там. Нет. عندك لوكيشن هوتيل يوكرين Оу, садись, садись. Туда. Окей, садись. اوكي بابا تعال تعال اوكي Максимум 6 человек, 6 на этой машине, 6. Так, достар, Украина гостиницаға келдім. 1989 рубль. 16 минута. Өзіңер көргендей эле жеті екен. Албайым деп эле жакшы эле тырышып атканмын. Аягында боорум ооруп кетти, байкуштаргачы. Келатсам заказ түшүп аткан болчу. Ситиден. Отмена болуп калыптыр. Анткени мен тетиги Пушкинский метродо бияка 10 минут калган жетериме. Ошондо эле берип аткан заказчы. Отмена болуптур. Бүгүнкү күндөн экинчи отмена. Бирөөнү өзүм отмена кылдым. 6-7 километрден бергенден алгым келбей албай калгам. Бирөө азыр отмена болуптур. Ошондой. Боорум ооруп таштап кетки келбей койду. Карасам байкуш чалды калтырып коюп баары тең отуруп алыптыр. Ладно дедим. Аны дагы орусча эле келтирдим. Англисче сүйлөшөт. Булар менен англисче сүйлөгөдөй. Англисчем да жок. Кыргызча деле сүйлөшө салат так. Зато мен кыргызчаны таза жашынакай билем. Англисчени билбей экеним мен. Англисчени билиш шарт эмес так. Орусчаны билиш шарт. Ошол достор, жумушту улантабыз. Кеттик анда. Так, достор, авиапаркка келдим. Эне могу арабтар жаман кишини нерв кылып, давление кылып кетишти. Вообще бир жумот болушат экен. Жумоттун жумоту. Мисалы үчүн 3000 рубль берип, ар жакта 200 рубль сдача жок болуп атса, ошого эми торговый центрдин ичине бас кирип майдалатабыз дейт. Банский городовой. Вообще нерв кылып бүттү. 2335 рубль. Успокойся деп коюп иштейлем. Саат 8-ден 45 минут өттү. Дальше жумушту улантабыз достор. Ушундай. Достор, большая Якиманкага келдим, бир остановкасы менен. Малая Полянкага токтоп, анан бул жака 2674 рубль болду. Бул заказды алып келгичекти 2 заказ берди. 2 заказ немеден? Короче, бирөө 11-12 километрден платный подачасы менен, еще коэффициенти менен, анан дагы бирөө жаңы эле 7 километрден берди. Тоже коэффициент менен, платный подачасы менен. Алган жокмун, пропускать эттим. Тим эле заказдар мощный берип атат, коэффициентти көрүп атасыздар, күйүп атат. Бирок бул коэффициент бизге только выкласстыкын көрсөтпөйт да, экономдукун да бизге көрсөтө берет. Ошондуктан, мисалы үчүн пример элитте только ошол пример элиттикин көрсөтөт. Бизнесте деле, по-моему, ошондой болуш керек эле, только бизнескин. А бул жакта полный көрсөтө берет. Көптөн бери баягы элитте мындай заказ жок эмес беле. Бүтүп отуруп ушинтип аласың го, хоть пятница, хоть суббота, любой күн. А бул жакта тим эле арт-артынан келатсаң подцепичке берип атат, уже пропускать этип анда поштадан заказ. Мынакей, айтып аттым эле, сразу берди. 2-7 километрден канча коэффициент менен беребиз, что-то байкой калдым. Кеттик. Давайте там еще грамм двух. Будет ставить. Да у меня там кола. Ее можно выкинуть уже. Ай. До свидания. До свидания, всего доброго. Я ее не буду открывать. Так, достор. Алып келчү жериме алып келип таштадым.
жеткичек дейт. Тим эле заказдар артынан берет го. Не болуп кеткен бул? Экономный болуп калыптыр го. 2108 рубль. Артынан кайра берет. 3 заказ пропуск эдеттим. Жалаң тетиги немеден берип атат. Вокзал Черкизово бар го. Восточный. Ошол жактан берип атат. Ал жак алыс. Долгая поездкаларды берип атат. Долгая поездка бул тарифте вообще невыгодно, вообще. Мисалы үчүн 50 километрге бир 5000ден үйдө 6000 ушундай барасың да. Лучше 1 саатта барасың, 1 саатта келесиң. Лучше ошол убакытта шаар ичинде 1 саатта 3 заказ кылып койсоң, жок дегенде бир 6000ге иштейсиң да. А тияка 1 саатта бар, 1 саатта 2 саат убактың кетип атат. Ошон үчүн долгая поездка вообще албайм. Короткилер менен иштеп атам, Кудайга шүгүр, короткилер деле көп эле. Дальше иштейбиз, достор. 11 заказ болду. 19612 рубль. Так, достор. Saat 12'den 11 минута өттү. 12'ye чейин 21200 рубльга иштептир мен. Заказ бир аз токтоп калды, 1 саатка чукул отуруп калдым. Жана цепочка болуп мен артынан берип атты эле, азыр бир аз токтоп калды. Бирок бир заказ алдым, баратам. Бул заказда чёто сомнительный заказ болуп атат. Азыр жазып атат, баратсам. Здравствуйте. Не думаю, что сразу поеду на конечный адрес. Время есть у вас покататься, дейт. Доплачу, дейт. Здравствуйте, да, деп жазып койдум. Окей, жду, дейт. Ким болду экен деп атам, болду. Бир эле жалгыз өзү экен, уже ясно. Но покататься аркы берки, дейт. Каяка хочет покататься, на сколько время? Байкайсыз азыр барып. Здравствуйте. Давайте сразу обсудим, сколько в час удобно будет, чтобы мы тусили, отдыхали просто. Я один буду. Час 3 вообще. Хорошо, договорились. Сейчас направо заворачиваем. Я буду просто музыку у вас слушать, если вы не против. Да, без проблем. И пиво сюда приносить, пить, хорошо? Хорошо. Я развелся 3 дня назад, до сих пор еще гуляю. Уже голос потерял вчера в караоке, поэтому немножко отдохнул. Но я в рамках приличия, я особо сильно не перепиваю уже. Сейчас направо. Сейчас, вот сейчас здесь, нет, здесь. Да, где вот эта вот Toyota там стоит. Сейчас. Там пристанем, подопрем этих знакомых, вроде они там остановились тоже. Держите пока туда 2. Как у вас настроение? Хорошее, спасибо. Не против вы? Все нормально? Да, все нормально. Что будете? Кофе, может быть? Нет, спасибо. Покушать? Тоже спасибо, недавно покушал. Хорошо, да. Здесь, да? Да. Могу подключиться. У меня есть рабочий телефон, подключусь. Так, подключиться. Так, достор. Мен жана жерде отурам да эле. Жана келбедим беле. Ошол жерден жылайлык биз эч жака. Бул жер мондай клуб ушундай экен. Элдер кирип атат, чыгып атат, алдында кызылдашып турушат, ичип атат, чегип атат. Ушуларды карап коюп мен отурам. Менин жана клиентим машинанын аркасында отурат. Ал азыр неме ичине кирип бир пиво алып чыгайын, анан туалетке кирип чыгайын деп кирип кетти. Ушинтип атат, кирет, пиво алып чыгат, туалетке кирип чыгат, музыка отурат. Музыка кыргызча музыканы уктук болгон. Улук Манапаны полный угуп чыктык. Бул жакшы көрөт экен Улук Манапаны. Еще башка да кыргыз чырларды полный угуп чыктык. Ишкылса ушинтип коюп отурабыз. Бул жерде отурганыма 2 саат болду уже. Бул мага 2 сааттын ичинде 13000 рубль берди азыр. Анан дагы билбейм канча отурабыз. Баары сонун, баары жакшы. Эч жак айдабай эле 1 метр айдаган жокмун, келип токтогом, ошол жерде эле турам. Төлөп атат бул. Сурабай элем эч нерсе. Кофе алып берди, ичинен дагы бир нерсе алып чыгып берейин, тамак аш алып чыгып берейин деди. Жок, рахмат дедим. Аппетит жок чата. Ушул клубту иштетеби же ушундай, ушул клубту бул жерде же местныйбы, постоянно клиент иш кылса, бүт эле кирип чыгып учурашып, бул кирип чыгып эле жүрөт.
Ошол достор, байкайбыз. Ушу менен жыйынтыктайм азыр. Бул чыгып, муну таштагандан кийин жыйынтыктоочу сөзүмдү сүйлөйм. Ошо менен жумушту бүтүрөм буюрса. Канча болот, кандай болот, күтүп туруңуздар. Так, достор. Тиги менен бүтүрдүм, үйүнө таштадым жаңы эле. Үйү Кудайга шүгүр жакшы жерде экен, аэропорт метродо экен. Менин үйүмө мындан ары канча бир 3-4 километр. Чарчап калдым жаман. Дагы продление кылалы, дагы жүрө туралы десе жок демекмин. Все уже я домой деп. Саат 5ке чейин төлөгөн болчу. Саат 4:30 болду. 4төн 24 мүнөт өттү, жумушту бүтүрдүк. Канча акча берди бул мага? Так, 5, 10, 15, 16, 17, 18 миң берди. Бул акчалар өзүмдүк болчу, жана араптардан алган. Андан 18 миң акча берди. Буга саат 12:30 барган болчумун. Азыр 4:30 болуп атат. Ошондо 4 саатка жакшы болуп кетти, сонун болуп кетти. 18 миң мындан алдым. 2 миң эртең менен мындай заказым бар болчу, Яндекстен эмес. Аны менен 20 миң плюс 21 миң 200 рубль таксометр менен иштеген болчу мына. Ошондо 21 миң, 41 миң. 11 миңи расход, 8 миң аренда, 2 миң рубль заправка, 10 миң, 1000 рубль мойка. Мойка кылган жокмун бүгүн. Мойканы кече күнү кылгам, иштеп жүргөндө. Бүгүн мойка кылган жокмун. 1000 рубль тамак ашым. Ошо менен 11 миң расход болуптур. Ар жакта 30 калып атабы. Сон болуп кетти, жумуш мол жыргатып кетти. Азыр үйгө барып эртерээк жатып, эртең дагы 2де заказым бар. Димитров, город Димитров жака барабыз. Димитровский район. Бир деревня бирдемке деген алып барам. Ал жакта 1-2 саат күтөм, кайра алып келем. Ошого барыш керек, ошон үчүн азыр үйгө барып эс алып уктабасам, чарчап калдым. Кече күнү эртең менен 8де тургам. 9да заказ бар болчу, ошого барып, ошо менен ошол боюнча жүрөм. Күндүз уктаган дагы эмесмин, эч жактан чарчап калдым. Кудайга шүгүр бүттү жумуш ушу менен, достор. Силерге кааларым бар болгула, бай болгула, бактылуу болгула. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда.